Суроо көп болду. Монолдун ыңгайлуу болуш үчүн отуруп жооп берсем болобу? Себеп бир колдон экинчи колго алганга ыңгайсыз болуп калбасын дегеним. Мен окуп да үлгүрбөй атам, аябай көп келип атат суроолор. Мен ар бирин түз окуй берем. Кандай жазылса ошондой окуйм. Кызга барсаңыз? Эжеге. Сизден сураныч, мамлекеттин карызын ким төлөйт? Жеп ичкендерден кустурбайбы, дагы байлар депутат болуп келбейби? Коркунуч барбы дейт. Кандай депутаттар депутат болуп келет, ал элден көз каранды. Эл кандай болсо ошондой болот. Мына азыр сиздерге Аксыдан, же бул жагы Үч Теректен, башка жактардан адамдарды алып келип каттатып атат. Шаардын калкынын саны эселеп өсүп кетип баратат. Аны ким жасап атат? Паспортун үйүнө кирип барып сандыгынан сууруп алып аткан жок го. Өзү колу менен алып чыгып, бир колу менен паспортун берип, бир колу менен алчу баласын алып атпайбы? Анан кайра бизден сурап коесуңар да, коррупция болуп атат. Коррупцияны биздин элден башталып атат да айланайындар. Биздин элибиз өзү ошо коррупцияга малынып, ошо менен барганга макул болуп атпайбы? Мен азыр Алабукада айттым. Эртең ошол болбогон 1000 сомду алам деп, балаңызды, небереңизди там сала турган чектен курук калтырасыз. Эмнеге дейт? Себеп сиздин каттооңуз бул жерде эмес да. Сиздики таш көмүрдө же шамалды сайга түштү да. Же кербенге барып коюп койду. Эртең пенсияга кантип чыгасыздар? Ошол сиздерден 1000 сом берип коюп, паспортуңарды алып каттоого тургузуп аткан азаматтар шайлоо бүткөндөн кийин сиздерди кайып ордуна алып барып коет дейсиздерби? Паспортуңар эмес, силердин өзүңөрдүн керегиңер жок аларга эртеси күнү. Токтобойлубу эми? Токтобойлубу айланайындар? Кантип төлөйбүз дегенге мен айтам. Баарын бирден берип турчу мындай. Отуруп жооп берсем окшошпойт экен биринчиден. Экинчиден ар бир кишинин көзүн карап тургум келет экен. Менин көзүмдү жашыра турган эч нерсем жок. Сиздердин да көзүңөрдү карап турган болсом, менин айтканымды түшүнүп атасыздарбы, жокпу? Ошону байкап турушум керек. Кайдыгерлик барбы же жокпу деп. Экинчиден азыр Курса мырза айтпадыбы? Жеген ичкендердин баарын кустуруп, ошонун эсебинен төлөйбүз биз. Biz aytпайбыз телефон çalıp, men seni erteң издейм, kaç. Çegaradan ötüp algandan keyin kabarыңды берип кой, men кокуй качып кетиптир деп калайын. Тиги киши айтпады, 35 киши чөнтөгүмдө тизмеси бар деп. Айтпайбы 35 киши ким экенин. Ошо кишини не кылып көкөлөтүп могул жерден көтөрдүңөр? Мен көтөрдүмбү? Мен тескерисинче сиздерге келип болбойт деп айтпадым беле? Баарын жасаган өзүңөр, кайра келсем менден сурайсыңар. Азыр дагы мына көчөдө илинип турушат го сүрөттөр жылмаңдап. Ошол бул азыр биз жасаган пособияны жок кылган. Мына атаңдын машинасы бар экен, энеңдин малы бар экен деп балдарга пособия бербей койгон 90 депутат кайра жаңы шайлоого келет. Силер кучак жайып тосуп атасыздар го. Кол чаап атасыздар го, бата берип атасыздар го. Аны Өзбекстан, Казакстан шайлап аткан жок каларды. Бирок алар башка көйнөк кийип алган. Башка шапка кийип алып келет. СДПК деп, СДПКга ким каршы чыкса ошол жерде кууп жүргөн мэр эмес беле? СДПКга каршы чыкса ким болсо ошону мага окшогон жигиттер тартып жүрбөдү беле камерага? СДПКнын түбүнө ким жетти? Оппозиция деген Мадумаров жеткен жок. Эл жок, эл жеткен жок. СДПКдан чыгып барып депутат болуп, СДПКдан барып спикер болуп, СДПКдан президент болгон азаматтар жок кылып атат го. Ким экен элдин душманы? Бүгүн башка партия менен аты менен келип атат. Аксакалдар. Мына жерде аксакалдар деп атам, көбүңүздөр мен теңдүү эле экенсиздер. Эми ойлонбойлу бул кичине. Менимче түшүнбөгөн эч ким калган жок го, баары түшүндү го.
Урматтуу Алакан Кирсамович, мен Туралиев Токтонаалы сизди Акаевдин убагынан бери колдоп келем. Менин биринчи суроом, азыркы бийлик өзлөрүнө ылайыктап чыгарылган мыйзамдарды жокко чыгарып, элдин талабына иштей турган мыйзамдарды иштеп чыгарасыздарбы? Мен эмне деп атам, айланайын. Токтонаалы мырза. Мен эмне деп үнүм катып атат. Эмне деп тамагым отуруп атат. Bir eldik деген эл тарабынан bir кишини көтөрүп береличи. Мына эмне үчүн башка мамлекеттерде күчтүү президенттер келип атат. Караңыздар, Каримов кетти, Мирзиёев келди. Назарбаев кетти, Токаев келди. Карабайсыздарбы? Эмнеге ушундай болуп атат? Мирзиёев келип, жарым жылдын ичинде 50 миллиард доллар инвестиция алып келди го. Мирзиёев келип, 40 күндүн ичинде Манас деген кыргыз айылын теп-тегиз кылып сүрдүрүп салып, кайра Евростандарт шаарын куруп койду го 40 күндө. Биздин ботобайлар эмне кылып атат? 600 миллион доллар карыз алып, bir оорукана кура албай атат. Ошолорду ким көтөрүп атат? Эл көтөрүп атат. Эл шайлап атат. Өзбекстан 9 миллион 600 миң долларга 40 күндүн ичинде, жаңылышпайын, 40 күн эмес, бираз көбүрөөк мезгилде өпкөнү жасалма жандандыруучу аппарат чыгара турган завод курду. Андан чыккан өнүмдөрдү Кыргызстанга, Казакстан, Тажикстан, Пакистанга сатмай болуп атат. 9 миллион долларга биздикилер 600 миллион алып жок. Могул тартып аткан жигиттердин ушулардын көздөрү көрүп аттыбы экен, кулактары угуп аттыбы экен. Менимче булар сокур, кулактары дүлөй. Кимден душман издейт? Биз жонубузду тилген сайын кайра жонубузду коюп берип атабызбы, дагы тиле түш деп. Мен туура эмес айтып атамбы? Туура болсо кичине бир өзүбүз аракет кылышыбыз керек го. Аз болуп атса анда мындай суроолорду берип күйдүрбөгүлө да мени. Жебе дегенди жеп атасыңар, ичпе дегенди ичип атасыңар, баспа деген жакка басып атасыңар. Мен нечен жылдан бери какшап келем. Укпай атасыздар го. Бир эле сөзүмдү угупсуздар. Пандемия жок деп койгон экенмин, элдин баары угуп ошондон өлүп калган имиш. Абириң менен жерге кир ушуну айтып жүргөн азаматтар. Мен 25 жылдан бери айтып атпайм, уурдаба, ичпе, жебе, арам тамакка барба деп. Эмнеге аны укпайсыңар дагы? Вирус жок десем баарын угуп алдың. Мен эмес, чубакты да укпай койдуңар го. Чубак не деп чылкырап кетти? Ошол акчаны алганың дагы тозокто күйөсүн деди. Бергениң да күйөсүн деди. Туурабы? Неге алып атабыз анда? Тозок падаж жок деп атасыңарбы? Жок, айланайындар. Акыретке барганда эң акырында сурайт экен. Мени бир азга эле кой берчи, мен чыгып жок дегенде маңдайымды саждага тийгизип келейин. Жок дегенде 2 рекет намаз окуп келейин деп ыйлайт экен пенде. Чыкмак кайдан, жок да. Жакшы айлыкка иштеш үчүн Россиянын паспортун алып, ошол жактан пенсияга чыккандарга кайра өз туулуп өскөн жерине келип жашаш үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр болот дейт. Биз депутат болуп барып калсак, депутат болбой калсак деле мен 11 жылдан бери жумушта жокмун. 11 жыл болду. Эртең октябрда туп-туура 11 жыл болот. Кайра эле секиришет мага. 20 жылдан бери ушул жакта жүрөсүң деп. 11 жыл болду мен. 11 жылдан бери кызматта жокмун. Бирок күндө сайын элибиздин кайгысын, муңун, зарын айтып, сайрап отурган болсоң, көп ойлойт экен, бул дагы эле министр же депутат болсо керек деп. Жок. Депутаттарыңдын оозуна талкан салып алса, президенттин эч нерсе айта албаса, мен айтканга мажбур болуп атам. Кошуна мамлекеттин президенттерине президенттин кайрыла албаса, мен кайрылып, момундай чөлдө жатып калган кыргыздарды коюп жеткирип бериңиз деп кайрылып атам. Аллахка шүгүр. Угуп кайрылып келип атат. Мага биринчи суроо берерде сындардан башта
Ойлош керек да, бул киши кайсы кызматта иштейт деп. Кыргыз мамлекетинин Кытайга болгон карызын кайсы убакка чейин жоя аласыздар дейт. Мен ушундай көчөдө жүрсөм кантип жоем? Депутаттардын санын азайтабыз дегениңиздер ошону кандай жол менен дейт? Биз барсак, конституцияга өзгөртүү киргизебиз. Биз барбай туруп, мен макул эмесмин, укугум бар деген кыймылдары 200 миңден ашык кол жыйнадык. 300 миңге жеткиргенде жогорку кеңештин алдына алып барып таштайт элек. Референдум өткөрүүгө укугубуз болот эле. Бирок качтыңарго кол коюп бергиле десе. Биз ушу Кара Көлгө келдик го. Качтыңарго баарыңар кол койбой. Мен түшүнбөйм. Келгиле ушундай болуп конституцияны өзгөртөлү десе, качабыз. Анан олтуруп алып айта беребиз. Биз барып ошол конституцияны өзгөртүп, мен жана айттым. 120 депутатты 60га чейин кыскартабыз. 25 министрди 11ге чейин кыскартабыз. Өкмөт дегенди жоюп, президенттин мойнуна илип коебуз. Элден шайландыңбы? Чеч элдин маселесин деп. Биз мына мэрди шайлоону, айыл өкмөттөрүн, райондун жетекчилерин шайлаганды токтотобуз. Мен дайындайм. Ар бир дайындаган кишим үчүн башым менен жооп берем. Айван болсо айван болом. Анан шайланат эмеш, эл шайлайт эмеш. Эл эмнени шайлайт? Эл каяктан билет аны? Азыр мына тиштерин агын көрсөтүп келген партиялардын ичинде кимдер бар экенин кайдан билесиңер? Сиздер эмес, мен билбейм. Мына биздин катарыбызда абдан тазалыктын символу болгон Абсамат Масалиевдин баласы Исхак Масалиев баратат. Ошо киши сүйлөп айтты кече. 120 депутат менен 4 жыл отуруп, ашып барса 40-ын тааныйм, 80-ин тааныбайм деди. Уктуңарбы? Анан мен тааныйм баларды. Же сиз тааныйсызбы? Тааныган бирөөгө добуш бериш керек дагы. Мына Кара Көлгө келип, биздин мына Назгүл айымга окшоп туруш керек алдыңарда. Мен сиздерден депутат болоюн деп баратам деп. Малый бизнести кандай жардам бере аласыз? Темирдей тартып орногондо малыйың дагы большойуң дагы ордуна келет өзү. Кредиттердин процентин 0,5%ке түшүрө аласызбы дейт. Мен кредит мамлекет бербеш керек. Процент менен бербеш керек. Себеп бул биздин кыргызчылыкта, биздин мусулманчылыкта өтө чоң күнөө. Кошумча каражат менен үстүнө үстөк берген киши күйөт. Мамлекет ошол үчүн жалчыбай атат. Биз иштетүү жолун тапмакпыз. Тең шерик деп иштетишет эле башта биздин ата бабаларыбыз. Кандай дейсиздер? Көрүп калдыңарбы тең шерик дегенди? Ошондой менен иштетишибиз керек. Завод фабрикаларды куруу, эл үчүн жумуш ордун кура аласызбы? Жок. Аны кура турган депутаттар илинип турат көчөдө. Болгондой айтышым керек мен. 95-жылы мына YouTube'да жүрөт. Чачымда бир тал ак чачым жок экен. Акаевка кайрылган экенмин, Аскар Акаевич. Завод фабрикаларды талкалап, колхоз совхоздорду жоюп, элди тентитесизби деп сураптырмын. Тентигени өзү ушул 1 миллиондон ашык кыргыз жигиттер, кыздар көчөдө жүрөт. Ошондо дагы келсем, бул жердеги шаардын мэрлери мага каршы чыккан, сиздерди жолугуштурган эмес. Ошол жердеги анча-мынча аксакалдар айткан, Акаевка тийишпей айнанайын, жакшы киши ал деп. Кана ал киши? Кече Атамбаевка тийиштирбей койдуңар. Бүгүн Жээнбековке тийиштирбегиле. Анда өз соруң өзүңдүн колуңда отура бер. Отур. Мага нааразы болбой. Ар ким өз тагдырын өзү тандап алат агалар. Кара Көл шаарынын жерлерин сатылышын жогорку кеңеш чыгарасызбы? Карапайымдарды кыйын болуп атат дейт. Карапайым эмес, ак пайымдарга да кыйын болуп атат. Бул өлкөдө 5-6 эле киши жыргап атат. Бул өлкөдө 5-6 эле киши жыргап келген. Биз 99% карапайымбыз. Акылыбыз жетпегенден 1%дык ак пайымдарды көтөрүп жүрөбүз башыбызга.
Balenин баары өзүбүздө. Мыйзам акыйкатына иштейби дегендей суроо берип турду. Качан иштейт акыйкатына? Сиз акыйкат болуң. Коштаңыз акыйкат болсун. Коом акыйкат болот. Бирок сиз акыйкат эмессиз да. Сиздин паспортуңуз азыр жаныңызда жок да. Насияга берип бергенсиз да. Акыйкат бул ушул. Мен 5 баланын энеси, азыр учурда 4 балам мектепте окуйт. Биз айыл жергесинде жашайбыз. Биз жашаган жакта интернет тартпайт дейт. Ал жакта мектеп да жок. Ошого байланыштуу Каракөлгө келип окушат. Каракулга эмес, эже, Каракөлгө. Азыркы учурда балдарым онлайн окугандыгына байланыштуу балдарымдын телефону жок. Ушул маселени карап бересизби? Карап бере албайм. Карап бере тургандар келиши мүмкүн. Кантип карап берем мен? Ушундайдан пайдаланып калалы деген сөз да бул дагы. Эртең таппай калам, азыр мен телефон алып берсе деген сөз да бул. Мен ачуу айтам, катуу айтам, капа болбогула. Мен коомдун оңолушун каалайм. Мен азыр айтып койсом болот. Ой эжеке, капа болбоңуз, азыр жыйын бүткөндөн кийин могу машинага барыңыз, карап берем десем болобу? Кып-кызыл жалган болот бул. Балдарыңыз телефон алып бере албаган, мен алып беремби? 11 жыл бош жүргөн менден телефон сурайсызбы? Бирөөгө бериш үчүн бирөөдөн алыш керек да. Кандай дейсиз? Бардык суроолорду бергиле, мага ыңгай суроо жок. Окшош болсо дагы бере бергиле. Биздин элибиз азыр ушунчалык дагы 14 күн калды, чыдап койгула. Таарынып эле турат, ооп эле турат ушундай болуп. 14 күн калды падыша болуп алгыла. Анан көрөм каякта жүргөнүбүздү. Урматтуу Адакан дейт, биздин өлкөнү жеп жаткан бул коррупция. Эгерде өтүп алсаңыз, өлүм жазасын киргизесизби? Антпесе эч нерсе оңолбойт дейт. Адахан Мадумаров 9-жылы өлүм жазасын киргизем деген үчүн кеткен кызматтан. Ошо коррупционер чочуп кеткен. Биз өлүм жазасыны киргизебиз. Менин максатым да ушул. Караңыздар. 4 жашар баланы, 4 жашар кызды, 5 жашар, 6 жашар кыздарды менин оокатым өтпөй калды, Россияга кеттим, карап турчу деп таштап кетсе, ошону зордогон айван ошол адамбы? Биз ошону бир тордун аркасына жаап коюп туруп ошону багышыбыз керекпи? Аны ошол жерде эле асып коюш керек. Жетим жесир менен Мунжумаевдин акысын жеп, ошолорду шордотуп, телефонго да жеткире албай калган ошондой уурларды биз 25 жылга камашыбыз керекпи, багышыбыз керекпи? Аларды дагы кекиртегинен асып коюш керек ошол жерге. Ансыз токтобойт коррупция. Мына карапайым деген карапайымдар, паспортуңарды бирөөгө берген болсоңор, ошол жерден чыпалагыңарды кыркып коюш керек. Чаппайсыңар кол. Же жакпай калдыбы бул жери? Калып болбойсуңарбы? Коррупционердин колун чабыштырса чабасыңар колду. Паспорт бергендердин бармагын эле кыркалысы чаппайсыңар. Мына коррупция ушул жерден башталат. Мына топ жакшы экен, паспортту жандарында экен ушулардын. А мына чатак экен мына жок. Коммунисттерби? Ой азаматтар. Же мен туура эмес айтып атамбы? Силер паспортту бериш менен келечекти берип атасыңар. Анан эртеси күнү айтасыңар чыгып, мунулар каяктан келип калды деп. Сиз алып бардыңыз. Эжеке, агай, сиз алып бардыңыз. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кипсенбаевич, сиз бизди көп жылдан бери чоң кызматтарда, саясатта жүргөнүңүздү билебиз. Сизди таза инсан катары сыйлайбыз, бирок азыркы шайлоого сиздин партиядан талапкер Курсан Асанов жөнүндө интернет булагында анын эбегейсиз байлыктары жөнүндө айтылып жатат. Чын болсо таза деген сиздин Бүтүн Кыргызстан партиясында
уурlardan кур эмес экенин билдик. Буга кандай карайсыз? Ушул чындыкпы? Барын жазып келет дагы аягында чындыкпы деп сурап коет. Эгер сиз күмөн санап атсаңыз, неге жазасыз? Чын болсо жазыш керек да. Курсан мырзага ушул бир-эки жерде суроо берди эле, айтты да. Мен айттым, Азамат. Болсун деп койчу. Мени 25 жылдан бери ушинтип жазып жүрүштү. Болсун деп кой, сага эң башталып атат. Бул жигит менден да ашып түшүп ушундай деп жооп берди. Ак үй менен көк үй дагы меники деди. Ошону дагы ижарага бергенмин деди. 2 жумадан кийин көк үйдүн ижарасы бүтөт. Адахан Кимсанбаевичка берем ошол жерди деди. Акчасын эл төлөп бергенге макул болду деди. Ак үйдөгү ижарага турганды деди. 3 жылга чейин дагы мөөнөтүм бар. 3 жылдан кийин бүтсө аны дагы бошотуп сизге берем деди. Не деп жооп берсин мындан артык? Эгер ошондой байлыктары болгон болсо 8,5 жыл, 9 жыл дээрлик. Ички иштер министринин орун басары болду. Каякта карап жүрүштү? Же ал кезде өзүбүздүкү эле? Айтпай ошо мезгилде. Кандай дейсиңер? Мына Алмаз Атамбаев айтпадыбы? Президенттик шайлоо таза өтпөй калды. Канча миллиард сом ашыкча жумшалды. Туурабы? Ошондо мен айттым эле. Президенттик шайлоо таза өткөн жок деп. Бул эл тарабынан шайланган президент эмес, досунун президенти болуп калды деп айттым беле. Атамбаев президент болуп шайланганда бул кишини кыргыз эли шайлаган жок. Муну Корейдин кара жашыгы шайлады деп айттым беле. Жападан жалгыз Мадумаров калган. Жалгыз. Мен бул кишини президент катары тааныбайм деп. Легитимсиз деп. Азыр ошонун СДПК партиясы бар деп келип атпайбы, легитимсиз деп. Кол тийбестигин да алып салышты. Журт атасы, улут атасы, менин атам деп ыйлагандардын баары колумду кайрып кыйнады, бутумду кайрып деп кайрылып каргыр. Фракциянын жетекчиси Иса Өмөркулов ыйладыбы? Бизди кыйнап ушундай чечимдерди кабыл алдырды бизди деп ыйлады. Эртең сени аялың менен ажыраш десе ажырашасыңбы? Балаңдан баш тарт десе баш тартасыңбы? Бул не деген шылтоо? Уят. Ошолор дагы келет азыр. Алдына балдарды коюп коюп, аркасында жашынып алып. Эртең дагы чыгат ассалому алейкум деп ак үйдөн. Анан дагы сурайсыңар кайдан келди деп. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич бир окумуштуу айткан экен, өлкөдөн илимпоздор окумуштуулар чыгып кеткенде өлкөнү бизнесмендер менен бандиттер башкарып калат деп. Суроом, бүгүнкү күндө өлкөбүз ушул абалга кептелип калган жокпу? Коррупция көп партияда көрүнүш ушундай. Сындасак сындан көтөрө албай чычалашат дейт. Чычаламактан ары карай томолонуп кетпейби? Сындай бериңиз. Муну бир окумуштуу эмес, Хансен деген швейцариялык илимпоз ушу киши айткан, накта бүгүнкү Кыргызстанды жазган. Өлкөдөн мыктылар чыгып кеткенде ушулар министр болот, ушулар башкарат бандиттер деп. Кыргызстанга 100% дал келет азыр. Улукбек Сагызган. Бирок ошолорду көтөрүп аткан биз го. Аларга коррупционер экен, бандиттер экен. Эмнеге биз көтөрүп атабыз? Караңыздарчы. Россияда жүргөн, Казакстанда жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз ыйлап кайрылып атат, Ата ошолордун акчасын алба, апа ошолордун акчасын алба деп. Бирок алып атасыздар го. Коммунисттер кандай дейсиңер? Туурабы? Алып атасыздар го ошолордун акчаларын. Курсан Асанов агабызга каалоом, ак ийилет бирок сынбайт. Эл сиз менен сиздин эмгегиңизге таазим дейт. Рахмат. Биздин мэрибиз Эркеев Ильяс бүгүнкү сиздин жолугушууңузга барбагыла деп коркутууда. Анан эмне силерге машина берип ташып келмек беле ал.
Yayınlanayınlar. Emin estetkile. Germaniya menen soğuş 41-жылы болбой, Құдай сақтасын, азыр болуп аткандай эмне болмок экенбиз кыргыздар. Өй садаган кетейиндер. Гитлерден коркпогон ушул Эркеевден коркуп атасыздарбы? Айланайын, нечен жоолор келгенде коркпогон кыргыз Эркеевден коркуп атасыңарбы? Мен коркуп атам дегенге ишенбейм. Айланайын. Ел укпасын муну кара көлдүктөр, уят болот. Эгерде мандатка депутатка өтпөй калса, кайра мэрлик кызматына келерин билдирип, көпчүлүк шаардык кызматкерлерге кысым көрсөтүп, иштен айдоо максатын мен көрсөтөм деп жүрөт дейт. Нересин көрсөтөт? Барбы бир нерсеси көрсөтө турган? Келбейби мына жерге менин алдыма? Көрсөтпөйбү, эмнеси бар экен? Байланайындар. Жеңелер, келиндер. Кайнатаңардан да коркпойсуңарбы? Эркеевден коркосуңарбы? Ким бул Эркеев өзү? Ушул жердин тургунубу? Я. Каракөлдүн мэри, бирок ушул жердин тургунубу? А мэрден кеткенден кийин ушул жерде жашайбы акыры? Же көчүп кетеби? Ошон үчүн ушуну шайлабай бул жерде кармап калгыла. Кетирбей. Бул кайсы партиядан баратат? Анын мекени башка жакта болуп калышы да мүмкүн. Эгерде Ильяс депутат болбой калса, кайра өз кызматына келиши бул мыйзамга туура келеби дейт. Азыр мыйзамга булардыкы баары туура келе берет, бирок ыйманга туура келбейт. Эл ишеним көрсөтпөгөндөн кийин ыймандуу президент болса, аны заматта кызматтан бошотуш керек. Кандай дейсиздер? Ошон үчүн шайлабай койгула дагы кызматтан бошотушун Аллахтан тилеп отура берели. Bir жигит бар, жигиттин партиясы бар. Бардык барган жерде өзүнүн атын чыгарышын каалап туруп эле ушул суроону бере берет мага. Мен башта билбей эле чын жүрөктөн жооп берип жүрө бериптирмин. Көрсө бизди жанакы 100 миң деген адамдар көрөт экен да. Ассаламу алейкум, Адакан Кимсанбаевич дейт. Сиздин бир сөзүңүз бар эле. Кыргызстанда президент болмоюн, көп нерсе колдон келбейт деген. Эгер сиз жогорку кеңешке барсаңыз, кантип программа мыйзамдарыңызды ишке ашырасыз? Анан Грузиядагыдай реформа кадам таштасак кандай карайсыз дейт. Жуманов деген мырза берип атат. Билесиздерби? Мына жерде мыкты энергетиктер турат. Кече Таш көмүрдө Шамалды Сайда жолугушу болду, кербенде болду. Кыргызстанда жападан жалгыз эмгектин өкүлү Кыргыз эл баатыры болгон Акбаралы Кабаев деген. Жалгыз баатыр. Ошо киши 3 жерге чогулушка барды менен. Мен ал кишинин барышын билбептирмин. Кербенде сүйлөп атып эле карай койсом отурат. 2 ооз сөз сүйлөгөнү келдим деп айтты. Мына ошо киши Кыргызстанда нарында канча кез курса болооруну. Эми мен сиздердин эсиңиздерге салайын. 2005-жылы биз келгенде сиз көп жыл иштедиңиз дейт. Мен көп жыл иштеген жокмун. Мен 4 жылга жетпей иштедим. Көп жыл иштеди деп кошмо мамлекеттердин президентине айтсак болот. Көп жыл иштеди деп Жээнбековду айтсак болот. 6 жыл ва 5 жыл ордунан козголбой губернатор болду. Премьер-министр болду. Президент болуп отурат. Ушуларды көп жыл иштеди десек болот. Мен 10 ай иштептирмин өкмөт башчысынын орун басары болуп. 10 ай. Дөй болуп турсаң көп көрүнө берет экенсиң да. Баягы эт менен челдин ортосунда өрмөлөп жүргөн чычкандар бар. 20 жыл отурса да эч ким билбейт аларды. Мен 10 ай отурган экенмин, ушу мезгилге чейин көзгө көрүнөт. 10 айда эмне кылдык? 1-класстан 4-класска чейинки балдарга ысык тамакты уюштурдук. Биз пенсияларды печенье, күрүч, май, туз менен бергенди токтоттук.
Biz мектепке ата-энелерди какшатып акча топтогонду токтоттук. Biz mugallimlerдин айлыгын эстегиле 3 esege көтөрө алдык. 3 esege. Biz 2005 жылы келгенде мамлекеттин казынасы 24 миллиард сом эле. 2006 жылы 67 миллиард сом болду. Biz bir жылда 455 айыл өкмөтүнө жаңы машина мингиз алдык. Biz 1200 трактор алып келип дыйкандарга бере алдык. Biz тышкы карызды 500 миллионго кыскарталдык. Biz Камбарата 2 кесинин биринчи агрегатын бөтөн жактан бир сары чака албай туруп курганга жетише алдык. Монол жетишкендик. Калп болсо айтыңыздар. Мен ошол 1-класстан 4-класска чейинки ысык тамакты жасап койгон экенбиз. Россия бай өлкө бизден туп-туура 15 жылдан кийин жасады. Быйыл жасадылар. С 1 по 4 класс горячее питание деп быйыл киргиздилар. Демек биз алардан озуп кеткен экенбиз го. Өтө катты учуркап кеткен экенбиз. Шак туякты чаап туруш керек да бизде. Бизде мыкты болбош керек. Бизде тымпый отура бериш керек. Курулуш 145%га өсүп кеткен ошондо. Bizde mına Камбарата 2'de жумушчу күчү пайда болгон. Кече Акбар элек айтып атат. Депутат болуп менен барганда келгениңизде, мына жогорку кеңештин пансионатындагы бүт кроваттарды жүктөтүп ушу жака жибергенмин мен курулушка. Ким бар эле ошондо? 5000 сомдуктарды эч качан көргөн эмес экен. Ошондо 5000 сомдон премия берип кеткенмин мен депутаттардын айлыгынын эсебинен. Ким бар эле ошол жерде? Bizde жакшылык жасасаң айтпайт да кашайып, эч качан айтпайт. Эгер мен ошол жерден бир кроватты алып кеткенимде, азыр какшап ушул жерде турмак. Мен 200дөн ашык кровать алып келип койдум, айтпайланайын, уят болот. Урматтуу Одоган Кимсанбаевич, сиз пандемияда вирус жок дедиңиз, ошон үчүн көп адам каза болду, азамат. Мен айтканым болобу экен? Мен айтканым болобу экен? КТР-МТРден айтып атат. Мадумаровка ишенип алып дейт. Анан бир жерде чогулуш өткөзсөм, эртеси күнү айтат, Мадумаровка эч ким ишенбейт дейт. Бүгүн канчанчы октябрь? Сентябрь. Канчанчы? 20. 21 mi? Kar jağıp atabı? Jok. Күн чыгып турабы? Жок, күн чыгып турат. Көкмөк болуп беде көгөрүп турат. Мен азыр айтам да, күн ысып, кар жок, тердеп атабыз деп. Ушуну тартып алат дагы 21 январда көрсөтөт. Шилде болуп атса, Мадумаров эшикте кар жок деп айтып атат деп. Бул не деген акмакчылык? Мен пандемия бизге келелек деп 19 мартта айттым. Өз элиңди үйгө камаба дедим. Андан Кудай сактасын дедим. Азыр бүт эгин эге турган, дыйканчылык кыла турган, жаздын бир күнү кыштан чыгарат деген күн. Эртең балдар ачка калса нанды сен бересиңби деп кайрылдым. 19 март. Gördüңүздөр беле, пандемия качан келди? Июльда келди. Март, апрель, май, июнь. 4 айдан кийин. 4 айга чейин сен эме тезектерип жүрдүңбү? 4 айга чейин жок дегенде бир ооруканага салбайсыңбы? Даярданбайсыңбы ошонун келишини билсең? Жок болсо жок деп айтасың да. Мен дагы бир жолу айтам. Муну саясатка айландырып беришти. Башында элдин санын көбөйтө албай кыйналышты себеп сырттан карыз алабыз деп. Аягында Аллах бейлиңнен тап деп туруп бердиле, эси болуп жатып калды. Бизде дарыгерлер жок экен го. Иштен айдайт деп коркпош керек экен го. Жетишпей калып 5-6 курстагы окуп аткан студенттерди ыргыттык ошол жака. Жардам бергиле деп. Мугалимдерге кайрылайын. Сиздер иштеп аткан 5000 сомго эч ким иштебейт. Иштен айдайт деп коркпогула.
Беректирек өзү иштейби ошол жерге. Же аялын алып келип иштетеби? Неге мынча коркобуз? Анан дагы ушундай коркунуч чыгарып алыптыр. Паспортубузду алгандан кийин кимге добуш бергенибизди билип алабы деп. Айланайын, 21-кылымда жашап атабыз го. Ким билет аны? Эч ким биле албайт го. Бир нерсени уурдаганда деле, бирөө күбө болуп турса деле ушул күмөн санап калат деп башка жактан өтүп кетебиз го, ишенебиз. Ал билбей калат деп. А сиз кагазга чийип койгонуңузду каяктан таап алат алар? Көчөдө уурдап кеткен тоогуңду таппай аткан милиция ушу сиздин кайсы жерге добуш бергениңизди билип алабы алар? Биз караңгы болгон сайын ошондой кылып коркутат. Коркпоңуздар. Сиздер добуш берген кагазды жалгыз жараткан билет, анан сиз билесиз. Башка эч ким билбейт. Мына азыр жерлерде ушундай кыймыл кетип бартат. Акчасын ала береличи, Адырхан Кимсанбаевич дейт. Киргенде өзүбүз билебиз да дейт. Мен айтам, ал деп айта албайм. Себеп алган киши азапты тартат акыретте. Мен себепчи болгум келбейт. Эгер ушунчалык шайтан чыдатпай, напсы чыдатпай алып алган болсоңуз, кирип шайлагандын ордуна жайлап чыга бериңиз. Башка не деп айтайын? Башка жолу жок. Эми суроолорго жооптор бүттү. Биздин дагы сапар тартар мезгилибиз келип калды. Мен сиздерге ушул нерсени айтайын. Эгерде ошол күндөрдө Аллах насип кылган болсо, буюрса, биз депутат болобузбу, болбойбузбу? Биздин жүрөгүбүз сиздер менен чогуу согот. Буга мына биздин алдыбыздан өткөн 11 жылдык турмушубуз күбө. 11 жыл. Мен кызматта кеткен бала мектепке кирген болсо, быйыл студент болуп калды. Дале болсо мага кайрыла берет экен. Мен кызматтан кеткендеки 10 жашар бала быйыл балалуу болоюн деп калды. Дале кайрыла берет экен. Бул эмне деген сөз? Бул элдин жүрөгүнөн орун алып калгансың деген сөз. Бирөөгө айтсаң ишенбейт. Жумушсуз жүрөм десең. Соңунда биздин жерлерибизге, тоолорубузга, сууларыбызга, алтындарыбызга, көмүрүбүзгө өз элибиз өзү ээ болсун десек, мына ол жерди бираз тыйышыбыз керек. Бардык бале ушул жерден чыгып атат. Напсиден чыгып атат. Ушул 3 күн тамак жебей жүрө алам деп убада бергилечи. 3 күн чакырган жерине барбайм деп. Бирөө акча сунса дагы чөнтөгүмө салбайм деп. Себеп мен келечегимди, тагдырымды өзүм курам деп. Ушинтип, ушул ишеним менен барсак, Кудай кааласа, биздин жаркыраган келечегибиз бар. Ага бүтүн Кыргызстан жеткирет деп айтпайм. Жаркыраган келечекке ар бир киши өзү жетет. Өзүнүн ниети менен, пейили менен жетет. Биздин курамыбызда бир базарком, бир май сатуучу, солярка сатуучу, же бизнесмен, мал базарда иштеген, же акча алмаштыруучу жайда иштеген, же министр, же губернатор жок. Биздин курамда андай жок. Мына силердин мэриңер баратканы ушул жерден угуп атам. Мэр болбой туруп эле жасайса болот да ушул жерде. Кандай дейсиңер? Канча жылдан бери? Байланып кетейин. 10 жылдан бери ушул жерде мэрби? 2010 жыл болду да эми ошо. 2010 болсо, 10 жыл иштесе, ушудан сурайсыңарбы эмне кылдың деп? 10 ай иштеген менин артымдан 10 жылдан бери сурап атасыңар. Бул 10 жыл иштептир го. Ишти жасайм деген киши кызматтын чоң кичинесине карабайт. Бардык жерде жашап, эстелик тургузуп, өзүнүн аркасынан жакшы сөз калса болот. Мен мына жерде кубанып атам, мына 15 республиканын туусу турат. Кереметтүү булар. Тарых биздин Кыргызстандык тетиги четтеги болгон. Караңыздар. Мына беларустардыкы. Мына армяндардыкы турат. Дээрлик көпчүлүгү эч нерсесин өзгөртүшкөн жок. Бардык иштеген иштерин сактап калды. Өзбекстандыкын караңыздар.
Bir emес bir kança maşina çıkara turgan zavod kurup koydu. Samolyot çıkarıp atat. Özbekistan. Kazakstan'da qarаңыздар. Bizge gelgen janakı Toyota'lar, bizge gelgen Volkswagen'ler Kazakistan'da jiyналып atat. Bizge gelgen vagonlar, temir jol vagonları Kazakistan'da olup atat. Uşlardın bari birinci Kırgızistan'a gelgen. Muna Aseke'deki zavoddu birinci Kırgızistan'a kuralı Fas, Bişkek avtosborочный zavodqa dep. Ketip kalıştı. Bizdikiler şapka suraptır. Tameki çıkarıp atat keremet tamekilerdi. Oşolar bizi birinci Bişkek'e gelgen bizge. Anı da kayda verdi. Hazır Kazakistan'da işte otat. Bizge elge güygön, жерге güygön, жетекçi gelmeyince bizdin жашообуз оңолбойт. Ал жетекçi kaçan gelet? Peylimiz оңолгондо. Ниетибиz түздөлгөндө. Ашказандын кулу болбой, акылдын кулу болгондо. Ариет намысыбызды колубузга алганда. Биздин келечегибиз кең Кудай кааласа. Быйыл Кыргызстанда революция сөзсүз болот иншалла. Ал революцияны көчөгө таяк көтөрүп, мына азыркылар барып, ак үйдү аткылагандай кылып аткылабай, маданияттуу бир калемдин учу менен жасайбыз ал революцияны. Кудай кааласа бардык сурамжылоолор боюнча бүтүн Кыргызстан башка партиялардан бир ат чабым алды да келатабыз. Эгерде биз жеткиликтүү деңгээлде добуш алып, жеткиликтүү деңгээлде жеңишке жетишкен болсок, жогорку кеңешти өкмөттү көзөмөлгө ала турган болсок, бизде накта ошол күнү революция болду деп эсептеңиздер. Ал революциянын ээси эч ким болбойт. Анын ээси касиеттүү Кыргызстандын эли болот. Иншалла ошол күндөргө жеткиргенди Алла насип эткен болсун. Акырында 4 сабырым. Тапканыбыз эгиз болсун. Телегейибиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер тандаганың 8 болсун деп. 16 партиянын ортосу 8 биз. Üstünde karabağla, astında karabağla, şu ortasını izley vergile. Orta жүргөн жакшы, коммунисттер билет. Рахмат. Жакшылыкта, амандыкта жолугушалы. Аксакалдардан барбы бата бере турган? Келиңиз саба. Келиң, чыгың бул жака. Birinciden diyen soluğun çıkmasın. Birinciden diyen soluğun çıkmasın. Ömrünüzün olsun. Algan gibi teğner kılıp, alçak olun, evrek çeyre olun. Uçturgan yeldin batası sizlere kavul basın. Anam bizim aytan sözümüz gelecekte şaylanıp kalsanız ançamıza жетілмеген арыз барыстарды шешіп берішке милдеттісіңер. Аман жекомын, ол да başarılı olsun. Жакшылык болсун. Sakınımдар canım verip babalar saktap gelgen aykül kırgız elden biz. Biri kesim dövüz kurgan acayip bakılattı asıl kırmak derden biz. Biri kesim dövüz kurgan acayip bakılattı asıl kırmak derden biz. Bekim karma kurbanın atalardı saklap gelgen yorası. Hakka salım körümüzde tuğulur, aksakallar vata verip tuğulası. Hakka salım körümüzde tuğulur, aksakallar vata verip tuğulası. Karaköl şahrında Eldi general Kursan Asanov. Selamünaleyküm. Жақсы ба ке? Денсаулықтарыңыз жақсы? Красавчик aka. Денсаулық жақсы? Ja. Рахмат aka. Рахмат. Жақсы ма? İşlerіңіз? Бала шақа семья. Все, рахмат. Немді?
Жеткирек азыр. Мына чыныгы элдик партия, бүтүн Кыргызстан партия. Мен ушул сиздерге түз көргөзүп берүүнү туура көрүп жеткирип атам. Анан кээ бир мынау жерде телефондун артындагы баатырлар ар кандай бир провокационный сөздөрдү жазып атат. Ар кандай уят сөздөр менен сөгүнүп атышат. Аларды биз өзүнүн абийирине коебуз. Аман болсун баары. Биз эми Кудайым буйруса Токтогулга барабыз. Токтогулдан кийин Таласка барабыз. Сүрөткө чөйлү.